Канибек Кыргызбаев бүтпөй калган сүрөт чыгармасы. 17 бөлүм. Аякка бөлүм. Урматтуу угарманым, лайк басып, каналга катталууну унутпаңыздар. Алесянын машинасына олтурган Гүлнур унчукпай бара жатты. Утур Гүлнурду караганы менен Алеся да унчукпай баратты. Күн мурунтан айтып ыйлатып боздотпоюн деп, азыр айтпай турууну эп көрдү. Гүлнур, бул орус кыз мени кайда алып барат экен? Мараттын алдына алып барып, биздин ортобузда эч кандай мамиле жок. Болгону биз досторубуз деп актанышы мүмкүн. Тиги сүрөттү каяка жашырасыңар? Мен баары бир ишенбейм. Аял менен эркектин ортосунда кандай достук болушу мүмкүн деп Маратка жолукса айтар сөздөрүн камдап баратты. Шаар аралаган машина бир ооруканага келип токтоду. Бул жака эмнеге келди деп ойлоңучу эле Алеся. Гуля, өзүңдү карма, Маратик кырсыктап калыптыр. Азыр реанимацияда, чуу салбай азыр ыйлап ал. Тиги жакта ыйлап бакырууга тыюу салат. Ал жак тынч болушу керек экен. Дегендей эки көзү менен Алесяны тигиле караган Гүлнур. Эмне болду бул жака түштү, качан деп жатып ыйлап жиберди. Оюнда өзүнө кол салганбы деп башына ой келе түштү. Кече сени издеп жүрүп машина сүзүп кетиптир деп атайын күнөөсүн сезсин дегендей айтып койду. Эки көзүнөн жаш аккан Гүлнур оозун басып алып, үнүн чыгарбаганга аракет кылып боздоп жатты. Гүлнур ыйлап жатты. Алеся кече Маратты ушул жерден таап, дары-дармегин алып бергенин, операция болуп, аны ушул жерде кечке күтүп олтурганына чейин айтып берди. Сен дайынсыз жок болбой, андай оюң болсо Маратикке көрүнбөй качпай эле, мага барып ачыгын сурасаң болмок. Азыр бул жөнүндө сүйлөшүүчү убак эмес. Жүр, Маратикти көрүп чыгалы. Деп Алеся машинадан чыга жөнөдү. Көз жашын арчыган Гүлнур Алесяны ээрчип жөнөдү. Кире бериштен санитаркадан халат алышып, жамнып алышты да жандандыруу бөлүмүнө кирип барышты. Ал жактагы медайым кирбеңиздер, уруксат жок деп буларга тыюу салып жатты эле. Алеся, кечеги операция болгон жигиттин аялы, эми угуп келди. Биз бир азгалы деп уруксат сурады. Кече кечке жүргөн Алесяны таанып калып жошуй түштү да, макул тез чыгыңыздар деп киргизип жиберди. Марат жаткан палатага кирип барышты. Маратты көргөн Гүлнур кайрадан ыйлап кирди. Кечир мени, Марат, менин айымдан ушул кырсык болуптур. Кечирчи мени, Марат, мен сени сүйөм. Аччы көзүңдү деп Мараттын колун кармап алып, көзүнүн жашын агыза боздоо ыйлап жатты. Гүлнурдун ыйлаганын көргөн Алеся көзүнөн жашын чуурулта, бетине аккан жаштарын арчып алды. Ушул учурда тынч болбой ыйлап, чуу көтөрүп жаткандарды урушуп, кууп чыкты. Чыккыла, бул оорулууга тынчтык керек. Бул жерде ыйлап чуу көтөрүүчү жер эмес. Бошоткула палатаны деп сырт жака чыгарып жиберди. Коридордогу орундуктарга олтурган Гүлнур ыйлап бир топто басылды. Алеся мейли ыйлап бугун чыгарып алсын деп унчукпай карап тура берди. Ыйлап басылган Гүлнур солуктап коюп Алесяны карап туруп, "Рахмат сизге, Алеся", деди. "Эч нерсе эмес. Менин силерге эч жаман оюм жок. Марат менен илгертеден таанышпыз. Сен башкача түшүнүп алып, орто жолдо Марат кырсыктап калды. Мен силерге жакшылык эле каалайм, бактылуу болгула". Гүлнур Мараттын кырсыктап калышына өзүнүн да күнөөсү бар экенин билип дагы ыйлай баштады. Болду эми, көз жаш менен ордуна келбейт. Андан көрө жакшы болуп кетсин деп амандыгын тиле. Бул сөздү угуп Гүлнур басылып калды да жерди тектеген боюнча ойлонуп олтура берди. Жүр эми, бул жерде олтуруудан пайда жок. Марат али эсине келе элек. Врачтын айтуусунда дагы 3 күн уктайт. Келип кабыл алып турабыз деп
ооруканадан чыга жөнөдү. Халаттарын санитарга берип коюшуп машинага барып олтурушту. Гуля менин айткандарымды ишенбей жаткандырсың. Мейли өзүң бил, Кудай алдында таптазамын. Марат экөөбүздүн ортобузда эч нерсе жок. Маратты жакшы адам үчүн сыйлап эле жакшылык кылгым келди. Жүр сага бир нерсе көрсөтөйүн деп машинасын жүргүзүп кайдадыр айдап жөнөдү. Алесянын айткандарына ишенерин же ишенбесин билбей турду. Унчукпай эле жолду тиктеп баратты. Алесяга айтчу сөз таппай баратты. Маратка кечеги кылган жакшылыктарын эстеп ичи жылып баратты. Машина келип токтоду эле башын көтөрүп караса, Марина Никитина жашаган кабат үйгө келип токтоптур. Жүр деген Алеся машинадан өзү биринчи түшүп кетти. Үйгө эмнеге келдик экен? Марина Никитинага да уят болдум. Мараттын кырсыктаганына мени күнөөлөп урушпаса экен деген Гүлнур Алесянын артынан аргасыз ээрчип баратты. Гуля, моя родная деп Марина Никитина үйгө кирип келген Гүлнурду кучактап калды. Босоодон жылбай турган Гүлнурду өт бул жака деп тапочканы алдына таштап койду. Бут кийимин чечип тапочка кийген Гүлнур ашкана жака өтүп унчукпай олтуруп калды. Марина Никитина кирип келди да: Гуля, кызым, кокусук болуп Марат кырсыктап калыптыр. Биз кече ошол жерде болдук. Баары артта калды, буйруса баары жакшы болот. Мараттын ден соолугу жакшы оңолуп, жакшы болуп кетет. Ден соолугун тилейли, кызым. Кырсык Кашкабактын ортосунда дейт, туура эмес жерден жолду кесип өтүптүр. Көп кайгырба, жакшы болуп кетет деп Гүлнурдун көңүлүн көтөрүп койду. Ансыз деле кантип рахматын айтарын билбей турган Гүлнур рахмат деп кайра унчукпай калды. Алеся ары жактагы бөлмөдөн чыгып, колуна рамкага салынган портрет көтөрүп келип, кимдики экенин көрсөтпөй бет жагын оодарып столго коюп койду да, апасы Марина Никитинага кайрылып калды. Мама, Гуля сүрөттү көрүп менден кызганып жүрүптүр. Сүрөттү ким тартса да профессионал тартканы билинип турат. Бирок биздин арабызда сыйдан бөлөк эч нерсе жок. Биз Маратты сыйлайбыз. Себеби Маратты боз бала кезинен тааныбыз. Ушул жакта окуганын билсең керек деп Гүлнурга узатты. Ооба дегендей башын ийкеп, Алесяны тыңшап жатты. Мына, сен шек санабаш үчүн менде далил бар, деди да, колундагы баятан бери көрсөтпөй жаткан сүрөтүн оодарып бет жагын көрсөттү. Кол менен тартылган сүрөттө Алесянын жаш кези тартылган экен. Ушунчалык сулуу болуп тартылган экен, эркек кишинин бир көргөндө шилекейи аккыдай болуп тартылыптыр. Гүлнур да сулуулугуна суктана Алесяны бир карап алды. Бир аз карый түссө да сулуулугу дали ошондой эле сакталыптыр. Гүлнур муну эмне көрсөтүп жатат деп ойлоно түштү. Жылын кара, Гуля, 1985 деп турат. Гүлнур дагы деле түшүнбөй жатты. Алеся Гүлнурдун түшүнбөй жатканын байкап, Гуля, ушул сүрөттү Марат студент маалында тарткан. Ошондо мен секелек кыз элем, 16 жашта болсом керек. Марат биздикине жумуш кылганы келген. Ошондо таанышканбыз. Анда азыркыдай силер тараптан келгендер, бөтөн жерден келгендер жокко эсе болчу. Башка жактан келип окугандар аз эле. Анан Орто Азиядан, Кыргызстандан келдим десе, акцент менен сүйлөгөнү бизге кызык угулчу. Анан таанышып, досторчу эле мамиле кылып жүрчүбүз. Анда сүйүү эмне экенин да билчү эмеспиз. Сүрөтчүмүн десе мындай эле сүрөтчү экен дегенбиз. Көрсө мыкты сүрөтчү экен. Ошондо өзүнүн чеберчилигин көрсөтмөккө ушул сүрөттү тартып берген. Бир аз саргайып калган эле болбосо сүрөт ошол бойдон сакталган. Кийин мен атайын рамкага салып койгом, деди. Ушуларды укканда бир кезде өзүн да келиштире тарткан эсине түшүп кетти.
Ошондо Мараттын жанындагы Ташболот деген сүрөтчү дагы Маратты мактаганы эсине түшүп кетти. Мына чоң кыз Марат сени өзүңөн да сулуу кылып тартып коет дегени эсине түштү. Алесянын сөзүнө ишенип баратты. Ичиндеги шек саноо ээрип бараткансыды. Бирок ушул тууралуу Марат башында эле айтып, Марина Никитина менен жолугушканда ушул тууралуу Гүлнурга айтып бериңизчи десе түшүнмөк да. Айтпай жашырып жүрүп үй бүлөсүн бузуп алууга аз калды. Алеся сүйлөп жатты. Андан соң биз чоңойдук. Мен 18-ге толдум, Марат 20 жашта. Биз дос болуп жүрүп эле бири-бирибизди жактырып калдык. Албетте Мараттын кандай жигит экенин 2 жыл сынадым. Башкалардай болбой түз бир калыпта жүрчү. Тайнем жактырды. Чакырсак жумушун заматта бүтүрүп берип кетип калчу. Башка жерлик болсо да жактырдым. Себеби биздин орус жигиттердей болбой түз, ыймандуу, боорукер жан болчу. Ичкилик дегенде таакыр билчү эмес. Биз сүйүшсөк дагы бир дагы жаман ойго барган жокпуз. Менин түн сүйүм Марат болчу. Чындап жактыргам. Мамам, эгер Москвада жашайбыз десе макул деген. Бирок биздин сүйүүбүз узакка созулган жок. Себеби атасы катуу ооруп, телеграмма келип шашыла кетип калган. Келем деген, бирок келбеди. 4 жыл күттүм. Бирок бир да кабар болбоду. Ошол тушта союз ыдырап, мамлекеттер таркап, өз алдынча кризис да болуп кетти. Бул жакта тартыштык, жокчулук, кымбатчылык. Мамлекеттерде да митинг чыгып, эл кыйналып келип, жерлерде төңкөрүш да болуп кетти. Алеся бир самга токтоп калды. Ушуларды айтып жатканда көзүнөн жашы тегерене чыгып кетип, кош жашын шыпырып алып терс карап токтоп калды. Анан кайра сүйлөй баштады. Кийин бир жыгыт чыкты, аркама чуркап жүрөгүмдү багынтты. Мараттан кийин сүйүүгө ишенбей, жүрөгүм таш болуп калган экен. Алгач жактырбай жүрсөм, келип жүрүп көндүрүп алган экен. Кийин турмушка чыктым. Өзү аскер кызматкери болчу. Бир кыздуу болгонбуз. Азыр ал Германияда нянканын колунда. Алексей деген жигитке турмушка чыксам, экинчи жолу жүрөгүм ташка айланды, деп бетин жаап ыйлап жиберди. Гүлнур Алесянын ыйлаганын көрүп көзүнөн жашы чыгып боору ачып кетти. Ошентип күйөөм чечендер менен болгон согушта курман болуп калды. Бир кызым менен калып, күйөөмдүн орду жоктолуп, жерге батпай калдым. Маратты сүйүп калып ага жетпей жүрөгүм бир талкаланып, күйөөм өлгөндө экинчи жолу талкаланды. Бул жерде жүрсөм сыгылгандан өлүп кетмек элем. Англис тилин окуп койгондугум өзүмө пайда болуп, Германияга сунуш түшүп, ошол жака кетип жашоого кайтып келдим. Эми мага эч ким керек эмес деп өмүрүмдү кызыма арнап келдим. Силердин мамлекетиңер өнүкпөй, элиңер Россияга агылып келе баштады. Ошолордун катарында Марат да келип калыптыр. Мен үйүмдү ижарага берип сал деп мамама айтсам, кандайдыр бир табышмактуу себептер менен Марат менин үйүмө келип жашап калыптыр. Мен аны алигиче түшүнө элекмин. Тагдыр ошентип экинчи жолу жолуктурду. Мамам, сени сүйгөн жигит Марат келиптир дегенде сүйүнүп кеттим да, бир кездеги жоголуп кеткен сүйгөн жигитим кандай болуп калды экен деп, кандай жашап жатыптыр деп сурадым. Начар, эптеп эле айлыкка иштеп жүрөт. Аялы, баласы бар дегенде боорум ачып кетти. Кантсе да Маратты таанып билип туруп, кыйналып жашаганын уккум келген жок. Алеся стакандагы сууну ичип алып, Гүлнурду карап коюп, кайрадан сөзүн уланды. Ошентип мамама кайрымдуулуктан тийген жардам демиш болуп азык-түлүк, аш-оокат берип турдум. Ал сунушма мамам да каршы болгон жок. Сени классташым Анатолийге сүйлөшүп медайым кылып киргиздим дегенде, Гүлнур таң калганынан Алесяны карап туруп барып рак кучактап, рахмат сизге ыраазымын, мени кечирип коюңузчу. Түшүнбөстүк болуп кетти деп жалорый карады.
Мамам өзүнүн таанышына Маратты айтып жумушуна алдырды. Семен Павлович мамамдын таанышы болот. Силерден жардамыбызды аяган жокпуз. Улуңду мамам неберем деп жакшы көрүп, жеке менчик даярдоочу класска киргизиптир. Кийин мен келгенде Маратты чакырып бир жолу өткөн кеткендерди айтышып олтурдук. Бук болгон жүрөгүбүздү бөксөрттүк, болгону ошол. Силерди кыйналып жашабасын деген эле ой болду. Акча колдун кири, көңүл табылбайт. Бир аз жардам берип койсок эмне болмок эле деп мамам экөөбүз сүйлөшкөнбүз. Силерди бутка туруп алсын деген эле ой. Батирдин акчасын деле албай коюңузчу дегем. Ансыз деле мамамдын пенсиясы жакшы. Өзүң караганга жетип ашат. Мен да жардам берип турам. Мен ал жакта жакшы жумушта иштейм. Болгону ушул Гүлә. Эми өзүң жыйынтык чыгар. Жөнү жок кызганба. Мен сен ойлогондой аягы суюк кыздардан эмесмин. Марат сеники, эч ким талашпайт. Эски достугубуздун урматына жардам берип койдум. Ушул сөздү укканда Алесянын сөзүн бөлбөй тыңшап олтурган Гүлнур Алесяны кучактап ыйлап жиберди. Эжеке, сиз менин эжемсиз. Мага эже болуп жүрүңүзчү. Марина Никитина, сиз апамсыз. Сиздерде бир тууганымды тапканыма сүйүнүп жатам. Мындан ары жаман ойдон алыс болуп, сиздердин бир тууганыңар болуп жүрөйүн. Мени кечирип коюңуздар деп Алеся менен Марина Никитинаны алмак-салмак кучактап өөп жатты. Гүлнурду көргөн бул апасы менен кызы Гүлнурдун кечирим сурап туура түшүнгөнүнө сүйүнүшүп көздөрүнөн жашын кылгырта Гүлнурду кучактап өөп жатышты. Эртеден бери Алесяны болбой тыңшап олтурган Марина Никитина: «Ой, менин тамагым муздап калбадыбы я? Келгиле чай ичели» деп тура калды. Гүлнур да мен да жардамдашайын деп кошо жөнөдү. Чай ичишип дагы турмуш тиричилик жөнүндө сүйлөшкөндөн кийин Маратка барайын деп Гүлнур камынып чыгып кетти. Жакшы келин экен, ортодо бирөө бузганы билинип турат, деди Алеся. Ооба, мен алгач көргөндө жактыргам. Түшүнүктүү, элпек, ак көңүл экен дегем. Бирок Марат жашырбай ачыктап койсо болмок экен. Ошентпептир куураган бала. Жашырам деп өзүнө иш ашырып, нерв болуп жатып кырсыктап калды. Эми жакшы болуп кетсин, деди Алеся. Гүлнур ооруканага келип кирмекчи болду эле, киргизген жок. Медайым акыбалы жакшы, дем алып жатат, уктап жатат. Али көзүн ача элек деп Мараттын абалын айтып берди да бара бериңиз деп жөнөтүп жиберди. Аленаныкына Гүнүр Султанды алып келгени жөнөдү. Барса эмне болду экен деп сарсана болуп күтүп олтурган экен. Барып эле Аленаны кучактап ыйлап жиберди. Алена, күйөөм кырсыктап машина сүзүп кетиптир. Мындай жаңылыкты уккан Аленанын жүрөгү оозуна тыгылды. Качан, тирүү бекен? Ооба, тирүү, реанимацияда экен, эсине келе элек. Атиги көңүлдөш эмне болуптур? Мен жаңылыпмын, Алена. Алар таптакыр башка адамдар экен. Маратты, менин күйөөмдү 18 жашынан баштап таанышат экен. Күйөөм ушул жерде сүрөтчүлүк окуу жайын окуган. Ошондо таанышып калышкан экен. Эми кыйналганын көрүп эле жардам берейин дешкен экен. Ошондой бекен деп ишенип же ишенбей Гүлнурду карады. Рахмат курбум, кыйынчылык учурда бизге камкордук кылганыңа. Биз эми үйгө баралы. Баламы эртең сабагыма да алып барышым керек. Анан Маратка да барууга жакыныраак. Эч нерсе эмес. Жардамым тийгенине кубанычтамын. Эртең жумушта жолугушабыз деген бойдон Гүлнур коштошуп үйүнө жөнөдү. Үйүнө келген соң Алесядан уккандарын дагы бир жолу эсине түшүрүп, талдап алды да ушул адамдарга жолуккан тагдырыма ыраазы болду. Барынан да Мараттын жакшы болуп кетүүсүн тиленди. Арадан 3-4 күн өтүп Мараттын иштеген жеринен телефон чалып калды. Алло, саламатсызбы? Биз Марат менен чогуу иштейбиз. Мараттын кырсыктап калганын угуп биз да кайгырып олтурабыз. Жакшы болуп кетүүсүн тилейбиз. Рахмат сиздерге. Сизге бир өтүнүч менен кайрылып жатам.
Биз бул объектти тапшырып жатабыз. Ошондуктан Мараттын буюмдарын кайда алып барарыбызды билбей отурабыз. Эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо келип алып кетиңиз. Марат айыгып чыкканда өзүнүн шаймандары өзүнө керек болот. Азыр биз көчсөк ошол бойдон жоголот деди. Макул деп жумуш болуп жаткан дарегин жана кимге жолугарын сурап алып, Мараттын буюмдарын алып келгени чыгып кетти. Айтылган дарек боюнча барып, кызматкерден чогуу иштеген телефон чалган адамды чакырды. Имараттын ичинен чыга келип Гүлнурду тигиле карап туруп калды да, Мараттын аялысызбы деди. Анда жүрүңүз деп ээрчитип кирип кетти. Коридор менен барып чогултулган буюмдарды көрсөтүп, ушул баары Мараттын буюмдары. Сүрөт тартуу үчүн иштеткен куралдары деди. Сиз чындап эле Мараттын аялы болосузбу деп дагы сурады. Бул суроого таң калган Гүлнур, эмнеге? Ооба, аялымын. Эмнеге кызыктыңыз деди Гүлнур. Жүрүңүзчү деп бир жерге ээрчитип барды да шкафтардын артына колун узатып, коюп койгон узуну 1,5 метрче келген полотнону тартып чыгарды да бери каратып көрсөттү. Караса өзүнүн сүрөтү экен. Гүлнурду куюп койгондой окшотуп тартыптыр. Гүлнур аны көрүп эси ооп калды. Эмнеге тартты экен деп ойлоду. Марат бош олтуруп калганда эле ушул полотного чиймелеп тартып калчу эле. Биз ким десек сүйгөнүм деп койчу. Анан биз ойлочу элек көңүлдөшүн тартып жатат го деп. Кечирип коюңуз, сизди кайра сураганым ошондон. Аялын тартып жатканын кайдан билдик? Аялым дебей эле сүйгөнүм деп коючу. Бирок бүтпөй калып машинага урунуп алганы жаман иш болду. Сиз муну алып барып коюңуз, сакайып чыкканда акырына чейин тартып бүтүрүп берет, деди тиги жигит. Мараттын мынтип тарткан себебин Гүлнур түшүнбөдү. Болгону сүйгөнүм деп чиймелеп тарткан болсо, али да болсо сүйөрү чын экенине ишенди. Сүрөттү бир Гүлнурду караган орус жигит Гүлнурдун көзүнө мөлтөр жашы чыгып кеткенин карап турду да, Марат сизди катуу сүйөт экен. Бактылуу болуңуздар, деди. Анан буюмдарды көтөрүшө чыгып таксиге салып кетирип жиберди. Мараттан бул сүрөт жөнүндө айтпаган эле. Мүмкүн бүтүрүп сюрприз кылып көрсөтөм дегендир, деп Гүлнур ичинен эзиле Мараттын кырсыктап калганын ойлоп баратты. Марат эртеси көзүн ачты. Ачып эле Гүлнур каякта деп сурады. Аялың сурап жатканын билген медайым, келип кетиңиз, аялыңыз келип кетти, аялыңыз бүгүн да келет. Сизге тынчсызданууга болбойт. Тынч жата туруңуз, деп керектүү уколдорун сайып чыгып кетти. Эмне болгонун эстеген Марат ооруканага жатып канча күн өтүп кеткенин билбеди. Бир эсинде калганы жолдон өтүп баратып башын көтөрсө машина жакын келип калыптыр. Качууга үлгүрбөй калды. Гүлнурдун кайгысы менен жүргөнүн эстеп, ыйлагысы келип кетти. Гүлнур келип кеткенин укканда бир аз болсо да өзүнө келе түштү. Гүлнурду сагынып калганын сезип, көзүнүн кылгыра түшкөн жашын арчып алды. Мени кечирет бекен, Алеся менен эч бир жаман ишке барган эмесмин десем ишенет бекен, деп санаасы тынчыбады. Өз ою менен алпурушуп жатып, дары ичкен Марат уктап кетти. Көзүн ачса, жанында Гүлнур ыйлап карап туруптур. Мараттын көзүн ачканын көрө салып, Марат, жаным, мени кечирип коюңузчу. Баары мени деп болду. Мен сизди сүйөм, берекем. Айыгып сакайып кетиңизчи тезирээк. Бүтпөй калган сүрөтүңүздү бүтүрүшүңүздү каалайм. Жаным, деп Мараттын колун өпкүлөп жатты. Гүлнур, Жамбиргем, мени да кечирип койчу. Алеся көзүнүн ортобузда эч нерсе жок. Болгон да эмес. Мен сени сүйөм, деп Гүлнурдун бетин алаканы менен сылагылап жатты. Гүлнурдун көзүнөн аккан жаш Мараттын алаканына түшүп жатты. Ыйлаган Гүлнур Мараттын колун өп, кайра жалынып, тезирээк сакайып кетиңиз, деп шыбырап жатты. Марат, берекем, сиздин тарткан сүрөтүңүздү алып келдим. Рахмат. Сыр кылып айтпай жүргөн сүрөтүңүздү таап алып келдим.
Бүтпөй калган сүрөтүңүздү уланып бүтүшүңүздү каалайм. Гүлнур эмне жөнүндө айтып жатканын түшүнгөн Марат күлүмсүрөөгө аракет кылып, сага белек кылып бүтүрүп берейин дегем. Үлгүрбөй калбадымбы деди. Жакшы кабар дароо Олеся менен Марина Никитинага жетти. Алар да кубануу менен келип Маратты куттуктап көрүп кетишти. Маратка Гүлнур менен улуу Нурсултан тез-тез каттап болгон жаңылыктарын айтып бөлүшүп турушту. Бир айга чукул турганга жарап калган Марат зериккенинен жоопсурап чыгып кетти. Үйүндө жатып дарыларын алып Гүлнур тийиштүү колдорун өзү сайып жатты. Марат кадимкидей тынып басып калды. Марат менен чогуу иштегендер Мараттын айлыгына кошуп, бизден жардам деп акча таштап кетишти. Олеся дагы бир нече ирет тамак-аш, азык-түлүк таштап дарыларын алып берип кетти. Убакыт өтүп Олеся кетүүгө камынды. Марат туруп сыртка чыгып калган эле. Гүлнурдун сунушу боюнча Олесяны узатышып аэропортко барышты. Баары менен коштошуп жатып, Маратты Олеся бекем кучактап туруп, эки бетинен өөп, көзүнөн жашын куйулта ары жака кирип кетип көрүнбөй калды. Аны карап турган Гүлнур менен Марина Никитина да көз жашын тыя албай узаткан боюнча кала беришти. Марина Никитинанын турмуш тиричилигине Гүлнур далай жолу жардамга келип, жыйнап тазалап келип кетип турду. Мурдагыдай болбой, эне баладай болуп калган бул экөөнүн сөздөрү түгөнөр эмес. Кийинки жылы Олеся апасын чакыртып алды. Кетеринде Гүлнурду чакырды да минтип дайындады. Кызым Гуля, мен сага ишенем. Бул үй эми сеники. Өзүң карап мал-малы менен чаңдарды сүртүп тур. Гүлдөрдү карап суу куюп көз салып тур. Мен ал жакта жүрүп алмак белем. Баары бир келем да. Ага чейин сенин карамагыңда болот деди. Макул деп Марина Никитинаны аэропортко алып барып салып койду. Марат кадимкисиндей эле тыңып, жумушуна кайрадан иштеп калды. Гүлнур ошол эле жерде медайым болуп эмгектенип жатты. Баягы сүрөттү Марат бүтүрүп тартып берди эле. Гүлнур рамкага салдырып туруп дубалга тагып койду. Гүлнурдун сулуу болуп карап турганын көргөн жан суктанбай кое албайт эле. Турмуштары оңоло түшкөн Марат менен Гүлнур Майрамкан апаны чакырып алдырып алды. Марина Никитина менен Олеся менен тез-тез кабарлашып бир туугандай болуп калышты. Бул эки үй бүлө Марат аркылуу бири-бири менен таанышып, бактылуу өмүр сүрүшүп, жакшы күндөрдү башынан кечирип жатышты. Гүлнур ошол жылы кош бойлуу болуп, кыз төрөсө атын Олеся коемун деп камынып жүрдү. Айткандай эле кыз төрөлүп, дагы бир Олеся алуу болушту. Олесянын сүйүнгөнүн айтпа. Менин атымды коюптур деп Германиядан билектерин жиберип куттуктады. Марина Никитина дагы бир неберелүү болдум деп көрүүгө ашыгып жатты. Ушинтип бир үй бүлөнүн бактылуу турмушу жакшы күндөр менен улантылды. Чыгарманын аягы. Көңүл коюп укканыңыздар үчүн силерге ыраазычылык билдирем. Урматтуу угармандарым.